Аллах Тааланын жардамы менен бүгүнкү сабагыбыз Тухфатул Атфалдын 2-чи сабагын баштап атабыз. Ал-ихфа. Демек кечеги күнү биз сүкүндүүнүн жана танвиндин 3 өкүмүн өткөнбүз. Изхар, идгам, анан иqlab. Изхар, анан идгам 2 бөлүгү менен анан иqlab өткөнбүз. 4-чү өкүм бул ихфа. Шейх Сулейман Ал-Джамзури qanday deydi? Wal-rabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadili min al-hurufi wajibun lil-fadili. 4-чү өкүм бул al-ikhfa. Ихфанын өзүнүн маанисине токтой турган болсок, жашыруу деген маани берет. Жашыруу деп койсок, негизи өзү бул жерде өкүмгө, эрежеге бир аз кыскалык кылып коет. Ошон үчүн кененирээк түшүндүрөбүз. Ихфа дегенде сүкүндүүнүн же танвин калган 15 харфка. Калган 15 харфка дегенде изхар 6 харф кетти, идгам дагы 6 харф, анан иqlab 1 харф, 13 харф кетти. Калган 15 тамга ихфанык болуп атат. Ихфа өкүмүнө тиешелүү болуп атат. Сүкүндүүнүн же танвин ихфа харфына жолуккан учурда ошол ихфа тамгаларына жашырып окуйбуз. Муну экинчи бир алымдар буга мындай түшүндүрмө берет. Ихфа деген бул жерде изхар менен идгамдын экөөнүн ортосундагы бир сыпат менен окуу дейт. Изхар жана идгамдын экөөнүн ортосундагы бир сыпат менен окуу. Ал кандай десе, изхар ачык окуйбуз дедик. Сүкүндүүнүнду өзүнүн махражынан чыгарабыз. Халкый тамгаларын өзүнүн ордунан чыгарабыз. Ан, амта, ян, ауна деген сыяктуу. Идгамдачы? Идгамда сүкүндүүнүн менен идгам тамгалары бири-бирине жакын жайгашкандыктан аларды сүкүндүүнүндү ошол харфтарга киргизип жиберебиз дедик. Мин роббихим дегенде мир роббихим, сүкүндүүнүн менен ронун аябай махражы бири-бирине жакын чыккан орду. Ошондой эле лам дагы милладунху. Же гунна тамгаларга келсек, алар деле ошондой. Фаман я'мал деп. Яга, мимге, нунга, вауга киргизип анан окуйбуз. Бул идгам тамгалары болду. Демек, ихфада изхар да кылбайт экенбиз, идгам да кылбайт экенбиз. Экөөнүн ортосунда бир сыпат пайда болот. Дегени кандай? Ихфа менен азыркы тамгалар менен окуп атканыбызда ачык, нунду ачык да билдирбейбиз. Же ихфа тамгаларына киргизип да жибербейбиз. Нунду ачык билдирбейбиз дегени бул жерде сиз сүкүндүү нундун махражын унутасыз. Сүкүндүү нундун махражына эч кандай харф жакындабайт. Жөн гана. Демек, ихфа тамгаларын айтып аткан учурубузда тил эч жака жакындабаш керек, эч жака тийбеш керек. Нундун өзүнүн махражына эч кандай жакындыгы жок. Бул жерде бир гана биз эмнени сактайбыз? Гуннаны гана сактайбыз. Ал жерде сүкүндүү нундун эчтекеси калбады, махражы калбады, башкасы калбады, бир гана гуннасы калды. Гуннаны гана сактоо менен чыгарабыз. Ва-раби'ул ихфа'у 'инда al-fadili. Өзү ырга токтоло турган болсок, 4-чү өкүм al-ихфа 'инда al-fadili min al-hurufi wajibun lil-fadili. Бул жерде 2 фадил калимасы келип атат. Биринчи ырдын биринчи жарымында дагы, экинчи жарымында да фадил. Бирок экөө башка маани берет. 'Инда al-fadili min al-hurufi дегенде 'инда al-baqi min al-huruf. Харфтардан калганы. Харфтардан калганы дегенибизде жана эсептеп өттүк. Изхар харфтары бар, идгам бар, анан иqlab бар. Калган харфтар ихфаныкі болуп саналып атат. Min al-hurufi харфтардан wajibun. Wajib бул жерде милдеттүү түрдө биз жашырып окуйбуз. Lil fadili. Ким үчүн? Ким антип окуйт десе, фадил яны qaриул фадил, Куран окуучу. Куран окуучу бул фазилеттүү адам болуп саналат, киши болуп саналат. Анткени ал канчалаган жакшылыкка жетип атат да. Ошол себептен бул жерде lil fadil деп берип кетти, ал lil qaриил фадил болуп саналат. Fi khamsatin kийинки катарда fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha. Demek fi khamsatin min ba'di 'ashrin yani fi khamsatin ma'a 'ashrin. 10 ананага 5 харфты кошобуз, 15 харф. Ramzuha алардын аламаттары, ал харфтардын белгилери fi kalmi hadal bayti. Же болбосо fi kilmi hadal bayt. Эки түрдүү жаттасак болот. Kalmi, kilmi бир эле маани берет. Fi kilmi hadal bayti төмөнкү келе турган байттын
ыр тизмегинде келе турган калималардын баштапкы тамгалары бизге ихфа тамгалары болуп берет дейт. Qad dammantuha. Аны мен ошентип чогултуп топтоп койдум дейт. Яны dammantuha, яни jama'tuha. Мен аны төмөнкү ыр саптарында топтоп бердим силерге деп атат. Ал кайсы харф бар экен? 16-нчы катар. Sif za thana kam jada shakhsun qad sama. Dum tayyiban zid fi tuqan da zalima. Азыркы келген калималардын баштапкы харфтары бардыгы ихфа тамгалары болуп саналат. Ал 15 харфтан турат дедик. Sif дегенибизде сад, za, zal, fa, thana дегенибизде fa, kam, kaf, jada, jim, shakhsun, shin, qad, qaf, sama, sin, dum, dal, tayyiban, ta harfi, zid, zay, fi, fa harfi, tuqan, ta, da, dad, zalima degenimizde va harflari. Bular ihfa tamgalari bolуп саналат. Демек, бул жерде биз тамгалардын өзүнүн чыга турган ордуна махражга бир аз токтолуп коюш керек болуп атат. Анткени бул ихфа өкүмүнө тамгалардын чыгып аткан орду аябай байланыштыгы бар болгондуктан. Негизинен махраж тамганын чыга турган ордуну махраж деп коет. Жалпысынан махариж. Махариж ал-амма деген бар. Жалпы махраж деген бар. Махариж ал-амма биринчи ал-жауф. Ал-жауф. Ооз көңдөйүнөн чыга турган тамгалар бар. Созулма тамгалар. Вау, алиф, я. Андан кийин ал-халq. Хуруфул халqi. Халqi тамгалар бар. Кечеки өткөн изхардагы келген өкүмдө, изхар өкүмдө келген тамгалар. Үчүнчүсү ал-лисан. Тилге байланыштуу, тилдин айланасынан, капталынан, учунан чыга турган тамгалар бар. Төртүнчүсү аш-шафатан. Эки эринге байланыштуу болгон тамгалар бар. Бешинчиси ал-хайшум. Ал-хайшум. 5 жалпысынан 5 махраж бар. Болду, андан башка махраж жок. Бул махарижил амма болот. Анан махарижил аммадан кийин анан махарижил хасса дегенде ар бир харфтын өзүнүн чыккан ордун айтып кетет. Ал махарижил хасса болуп саналат. Бул жерде махарижил амма дегенибизде жауф тамгалары бар, халqi бар, анан лисан тилге тиешелүү тамгалар, шафатан, хайшум. Бул жерде жауф тамгасы 3. Созулма тамгалар, халqi тамгалар 6. Лисан тилге тиешелүү эң көп тамгалар тилдин айланасынан чыгат. 17 харф чыгат. Тилдин айланасынан 17 харф чыгат. Бул жерде ихфага байланышканы ушул тилге байланыштуу тамгалар болуп атат. Халqi тамгаларды билдик, алар изхар халqi болду. Качан сүкүндүүнүн же танвин ошол тилдин айланасындагы тамгаларга жолуккан учурда гана ихфа кылып окуйбуз. Азыркы айтылган тамгалар бардыгы тилге байланыштуу тамгалар. Анан эринге байланыштуусунда бар. Бул жерде негизинен ошол лисан тилге байланыштуу болгон тамгалар болгондуктан ихфа кылып окуп атабыз. Ихфа дегенде биринчи бир мисал алып келе, мисалы. Сот. Sif za thana дегенибизде сотко мисал алып келебиз. Янсурукум десек. Сүкүндүү нун келди. Анан сот келип атат. Сүкүндүү нун сотко жолукту бир калиманын ичинде. Янсурукум десек изхар болуп калат. Яссурукум десек идгам болуп калат. Демек экөөнүн ортосундагы бир сыпат менен окуйбуз дедик. Янсурукум. Биз көбүнчө ын кылып окуйбуз, же янсурукум деп нунга өзүнүн махражын алып келебиз. Ал жака дагы эмес, бул жака дагы эмес. Тилдин ихфаны айтып аткан учурубузда ихфада тилдин эч кандай орду жок. Янсурукум болгону гунна гана кылабыз. Янсурукум. Ошондой эле дагы бир нерсени билип коюшубуз керек. Эгерде биздин ихфа тамгаларыбыз жоон тамга болсо, анда биз ихфаны жоон кылабыз. Азыркындай мисалы сотко жолугуп атат сүкүндүүнү. Анда ихфа жоон болуп келет. Янсурукум. Янсурукум. Sif залга келсек мисалы. Залга
Tanvinді алып келелі мисалға. Сироан залика. Зәл харфы ичке тамға болғандықтан бұл жерде ихфа дағын ичке болады. Сироан дейсіз. Сироан залика. Сироан залика. Зәлдің өзінің шыққан орнына жақындайсыз. Анан ичке қылып ихфаны ғұннаны сақтап алып келесіз. Же мунзир десек. Сиф зә сәна. Сәға мисал. Сә. Харфу сә. Мәнсура десек. Мәнсура. Сүкіндінің сәға жолы отады. Мәнсура. Мәнсура дейбіз. Мәнсура. Мәнсура. Жон жана ичкени кантип айырмалайбыз десек, жон болуш үчүн тилди бир аз көтөрүп койсок эле жон болот. Мән десек. Тилди жалпак кылып ташлай турган болсок, ал ичке болот. Мәнсура. Мин самара. Анан каф янкусун минкум. Jim anjaynakum. Shin yanshur lakum. Qaf жон тамга болгондуктан ихфа да жон болот. Yanqalibun. Min qablu. Wala in qulta. Sin тамгасыга келсек, sin харфы ичке болгондуктан ихфа да ичке болот. Min sa'ata. Min sa'ata an sayakunu. Dal ичке. Andada. To тамгасы. To harfi бүтүндөй харфтын ичинде эң жоonu жана эң күчтүү тамга. To. Демек бул жерде ихфа жоон болот. Yantiqun min tin sa'idan tayyiba. Zay fa'anzalna ичке тамга, ихфа ичке болот. Fa'inzalaltum. Fa infiru. Ta yantahu. Dot. Dot harfi John tamga. Mawdud. İhfasında John kılas. Mawdud. In dalaltu. Qawman dallin. Anan akırkı harf bul. Va. Unzuru. Min zahir. Zillan zalila. Ушинтип 15 harfga birden misal alıp geldik. Tanvin, сүкүндүү нун танвин кылып аралаштырып отуруп, бул жерде демек сүкүндүү нунду жашыруу дегенибиз ушундай болуп атат. Бул идгам дагы эмес, изхар дагы эмес, ортосундагы бир сыпат менен окуй турган болдук. Негизинен ихфа тамгалары сүкүндүү нун ихфа тамгаларына жолукканда 3 мартабага, 3 даражага бөлүнөт. Ал даражалар ал-ихфаул адна болот. Биринчиси al-ихфа al-adna. Al-ихфа al-adna. Бул adna дегенибиз сүкүндүү нунга жакыныраак жайгашкан тамгалар менен бул ихфа аткарылат. Дал, та, то тамгаларында. Дал, та, то. Булар сүкүндүү нун менен жакын болгондуктан, мисалы андада. Бул учурда биз нунга жакындайбыз. Нун ачык болбойт, бирок нунга жакындайбыз. Андада. Же антум. Антака. Нунга жакын. Адына деген менен ихфанын эң төмөнкү даражасы болуп атат. Анан al-ихфа al-a'la бар. Өйдөнкү даражасы бар. Анда эки тамгасы бар. Қоф менен каф. Алар изхар тамгаларына жакын болгондуктан биз бул учурда бир аз нунду изхар кылабыз. Анткени мен каблу. Қофко жакындаганыбызда биз нун кандайдыр бир эмеде өлчөмдө өзүнүн орду билинип калат. Мен каблу. Минкум дегенибизде. Анан бул экөөсү калган 10 харф ортоңку al-ихфа al-вусто болуп калат. Ихфа даражасынын ортоңку бөлүгүндө калган 10 харф жайгашат. Ушинтип 3кө бөлүнөт. Адына, анан вусто, анан a'la болуп. Бул жерде дагы эскертип кете турган нерсе, качан сүкүндүүнүн харфу тага жолуккан учурда дамма болуп келсе, мисалы кунтум калимасында, кунтум десек, ал учурда кээде биз вау
дамма келгендіктен вауға жақын қылып жүрөбүз. Кунтум деп. Кунтум. Ал туура эмес. Дамма келген учурда эле вауға жақындатпасаң, аны бираз ичке кылабыз. Кунтум. Кунтум. Ошондой эле, эгерде фатха менен келсе, анда фатха аракет менен келгенде биз аны алифке жақындатабыз. Анкум депчи. Анкум деп. Анкум. Кафка жақындатабыз. Анан касра менен келип калса, минкум дегенибизде. Минкум деп ортого бир янын өлчөмүчө харфты кыстарып коебуз. Ал туура эмес болуп саналат. Минкум. Негизи эле гуннанын өзүнүн өлчөмүн сактайбыз, ал эки аракет өлчөмүндө сакталуу керек болот. Бул ихфа өкүмүн айтып өттүк азыр эми. Эми кийинки өкүмгө өтөбүз. Хукмун нун вал мим ал мушаддадатайни. Мим жана нун таштиттүү болуп келгенде анын өкүмү кандай болот? Шейх Сулайман Ал-Джамзури рахматуллах айтат: "Ва гунна миман сумма нунан шуддида ва самми куллан харфа гуннатин бада." Ва гунна фейл амр. Гунна сыпатын сактагын дейт. Миман мим харфында, сумма андан кийин нунан нун харфында шуддида. Качан бул экөөсү таштиттүү болуп келген учурда. Фейл majhul болуп атат. Шуддида алиф алиф тасния шуддида дегенибизде ал нун менен мимге кайтат. Качан мим менен нун таштиттүү болуп келген учурда анын гунна сыпатын сактагын дейт. Васамми куллан булардын ар бирин атап койгун харфа гунна деп атагын дейт. Харфы гунна деп аталат. Мисалы сумма десек. Сумма калимасы бул жерде таштиттүү болуп келди. Негизи таштиттин ушундай бир аламаты бар. Ал жерде биз эки харфты билебиз. Сүкүндүү харф бар, анан аракеттүү харф бар. Кайсы жерде таштиттин аламаты белгиси келсе, ал жерде эки харф бар деп эсептейбиз. Кайсы эле харфтын үстүндө келсе. Анан сумма же сүкүн аракет таштиттүү нун келет. Анна амма бул учурларда ырда айтып атат бизге гуннаны сөзсүз сактагын деп атат. Амма, сумма, анна, вазаннуни, минал джиннати, ваннас дегендей келген учурларда бардыгында гуннаны сактап анан өткүн деп атат. Негизинен көпчүлүк учурда инна калимасын айткан учурда инна же болбосо инна жана имма дей турган болсок, ал учурда биз гуннага чейин эле ортодо кээде харф алып келип коебуз. Инна деп. Ошол да туура эмес. Инна деп касрадан кийин эле аракеттүү таштиттүү нунга өтөбүз. Ахкамул мими сакина. Сүкүндүү мимдин өкүмдөрүнө келдик. Сүкүндүү мимдин өкүмдөрү. Вал миму ин таскун таджи qabla al-hija la alifin layyinatin li dhil hija. Сүкүндүү мим өкүмдөрү үчөө. Ихфа, идгам, изхар. Сүкүндүү нундан айырмаланып үчөөгө келип атат. Сүкүндүү нунда иклап бар эле. Ал бул сүкүндүү мимде келбейт. Ырга келе турган болсок, вал миму ин таскун дейт. Мим качан сүкүндүү болуп келсе, таджи дегенде таджиу келсе, qabla al-hija. Qabla huruf al-hijaiyya. Hijai тамгаларынан мурда. Huruf al-hijaiyya канча? 28. Демек 28 тамгадан мурда сүкүндүү мим келе турган болсо, анын өзүнүн өкүмдөрү бар. La alifin layyinatin. Бирок гайра алифин лаййина. Созулма алифтен башка харфтарда келсе дейт. Созулма алифтен алдын сүкүндүү мим келе албайт. Анткени созулма дегенибиз өзү айтып тургандай эле, алиф качан созулма болот? Качан андан мурдакы тамга өзүнүн жинсинен келсе. Фатха аракети менен келген учурда. Хана бул созулма болот. Ошол себептен созулма алифтен мурда сүкүндүү мим келе албайт. La alifin layyinatin li dhil hija. Yani li sahibil aqli. Акыл ээлерине айтыла турган сөз бул дейт. Бул биринчи катар болду. Экинчи ахкамуха өкүмдөрүнө келсек, саласатун лиман дабат. Өкүмдөрү үчөө дейт. Лиман дабата, yani хафиза, ким жаттайым дей турган болсо, ага өкүмдөрү үчөө дейт. Дабат деп би сүкүнү та алып келди. Ихфаун идгамун ва изхарун фақат. Ихфа, идгам, анан изхар гана дейт.
Эмне үчүн факот деген калиманы алып келди десе, анткени бул жерде иqlabты чыгарып салгандыгы үчүн. Иqlab сүкүндүү мимде келбегенди үчүн. Ихфа жана идгам жана изхар. Ихфаун ва идгамун деп келиш керек эле. Бирок вау кесилип кетти. Бул ырдын өзүнүн ошол ыргагына, таразасына туура келбей калгандыктан вауды чыгарып салып, ихфаун идгамун ва изхарун факот деп жаттайбыз. Биринчи өкүм фал аввалул ихфау индал баи. Сүкүндүү мимдин биринчи өкүмү ихфа. Ихфанын өзүнүн тарифин, түшүндүрмөсүн билдик, жашыруу деп түшүндөмө кылдык. Индал баи качан сүкүндүү мим харфул бага жолуккан учурда бул ихфа болот дейт. Васаммихи аны атап койгон аш-шафвийя лил курраи. Аш-шафвийя деп фаны биз сүкүн алып келди. Бул дагы ошол ырга өзүнө ылайыктуу болуш үчүн шафвийя негизи ихфа шафави болот. Ихфа шафави. Эмне себептен ихфа шафави деп аталды? Анткени бул жерде сүкүндүү мим харфы менен анан бул ихфа тамгасы бул жерде ба болуп аткандыктан мим анан харфул ба экөөнүн махражы тең шафатайынга байланыштуу болгондуктан ихфа шафави болуп калды. Демек биз кече өткөн эмебизде, азыркы өткөн темабызда ихфа сүкүндүү нундагы ихфаны ихфа хакыйкый деп коебуз. Ал ихфа хакыйкый болот. Бул жерде ихфа шафави болот. Мисалы, я'тасим биллахи дейт. Я'тасим биллахи. Яумахум баризун. Сүкүндүү мим бага жолугуп атат. Иqlabтан айырмасы болуп атат. Бул жерде иqlabтан негизи сүкүндүү нун келет эле, аны биз мимге алмаштырып, анан гунна кылып, анан бага жашырып туруп окуйт элек. Бул жерде мим өзү бага жолугуп аткандыктан мимди биринчиден гунна кылабыз, экинчиден бага жашырабыз болду. Демек, эки амал менен ишке ашырабыз. Я'тасим биллахи. Эки аракет өлчөмүндө гуннаны сактоо милдеттүү болуп атат. Яумахум баризун. Ихфа шафави деп атап койду лил курраи. Карлар муну ихфа шафави деп атады. Албетте бул иqlabта жана ихфада окулушу бип-бирдей. Окулушу бип-бирдей. Мисалы, биз иqlabка мисал алып келсек, мим ба'ди десек. Мим ба'ди. Ошондой эле яума хум баризун дедик. Яума хум баризун. Сүкүндүү мим аракеттүү бага жолугуп атат. Болгону бул жерде биз аталышы гана башка. Муну биз иqlab деп атадык. Муну ихфа шафави деп атадык. Окулушу экөөндө тең эле эки аракет өлчөмдө гунна сакталып анан өтөт. Мим ба'ди. Яума хум баризун. Окулушу бип-бирдей, аталышы гана башка-башка болуп атат. Анан каззу шафатайын деген бар. Качан иqlab же ихфа шафави айтылган учурда эки эринди бекем жумуп алыш. Мим ба'ди деп. Ал туура эмес болуп калат. Бул жерде жөн гана мим ба'ди. Же яумахум баризун. Кээ бир карлар бар. Ошол ихфа шафави менен иqlab айтылган учурда эки эриндин ортосунда бир барактын өлчөмчө фуржа боштук калыш керек деген карлар дагы бар. Ошондой шарт коюп, мисалы мин ба'ди же яумахум баризун деп окутуп, анан артындагы ошолордон алгандар ошентип окугандар дагы бар. Бирок биздин окуганыбыз, мисалы мен өзүмдүн окуганым бул жерде жөн гана, жумшак гана мимдин өзүнүн махражынан чыгарып, гунна менен биргеликте окуп, ошентип устаздардан алганбыз, ошентип жеткиребиз. Алардыкын деле ката дебейбиз, алардыкы деле туура. Анткени устаздан алган бойдон аманат ошол бойдон жеткирет. Биздики эриндер бири-бирине жумшак гана тийип, яумахум баризун мим ба'ди деп окуйбуз. Бул ихфа шафави болду. Ихфа шафавиде бир эле харфы бар экен, ал харфул ба болду. Андан кийин вассани идгамун бимислиха ата. Экинчи өкүм бул идгам. Идгам бимислиха, яни идгамун качан өзүнө окшош харф, сифатан ва махражан. Сифатта да, махражда да өзүнө окшош харф жолукса, аны мислейин деп атайбыз. Эки харф бири-бирине жолукту. Сифатта, махражда бир болсо, ал мислейин. Демек бул жерде мимге мим жолуккан учурда аны идгам, васамми идгаман
сағиран дейді. Аны идғам сағир деп атаған дейді. Кичинекей идғам деп атаған деп атады. Я фата. Идғам сағир. Демек бұл жерде сүкінді мим әрекетті мимге жолығып отады. Сүкінді мим әрекетті мимге жолықты. Мимге жолыққандықтан біріншіден идғам қылып атабыз. Идғам. Анан екеуі оқшаш тамға болғандықтан әл-мислайин, идғамул мислайин. Анан азыркы жерде айтылгандай сағир деген калиманы бұл жерге қосып қоябыз. Сағир. Эмне себептен сағир деп атат? Анткени бұл жерде биринчи харф сүкүндүү, экинчиси аракеттүү болуп келген учурда аны сағир деп атайт. Эки окшош тамга биринчиси сүкүндүү, экинчиси аракеттүү болуп келсе, ал сағир деп аталат. Эгерде экөөсү тең аракеттүү болуп келсе, аны кабир деп атайт. Кийинки эмелерде, өкүмдөрдө келет ал. Азыркы бул жерде бизге тиешелүүсү сүкүндүү мим аракеттүү мимге жолукса, идгам мислайин сағир деп атадык. Мисалы, ва лакум ма десек. Ва лакум ма. Ва лакум сүкүндүү мим аракеттүү мимге жолугуп атат. Идгам кылабыз, онаны сактайбыз, эки аракет өлчөмүндө, анан өтүп кетебиз. Ва лакум ма амман ассаса деген сыяктуу мисалдарда келди дейт. والثاني إدغام بمثلها أتى. Экинчи өкүм идгам бимислиха өзүнө окшош харфка жолугуп атат. Анан ата келген учурда васамми аны сен атап койгун фейл амр болуп атат. Идгаман сагир, идгам сагир деп я фата. Фата деп негизинен 14-15 жаштан 30 жашка чейинки балага фата деп айтылат. Бул жерде эмне себептен фата деп алып келди десе, шархында айтып атат. Ушул илимге лайыктуу, ушул илимдин артынан түшүп, аңдап түшүнүп аткан бала деген маанинде алып келинди дейт. Васалисул изхару фил бакия. Үчүнчү өкүм. Үчүнчү өкүм бул ал-изхар. Фил бакия мин ахруфинени. Калган тамгалардан. Калган тамгалар дегенде ихфа шафави канча тамга болду? إخفاء شفوي. إخفاء شفوي. با حرف oldu. İdgam المثلين bir mim tamgası oldu. Eki 28 harftan ekөө çıkıp ketти. Kalgan 26 tamga izhar şafavi bolot eken. Wasalisul izharu fil baqiya min ahrufin wa sammiha şafviyye. Bunu dagın izhar şafavi dep atap koygun deydi. İzhar şafavi dep. Biz uşunu menen izhardın 3 türünü öttük. İzhar degendin 3 türünü öttük. Kanday türleri var ele? İzhar halqi birincisi. Azırkısı izhar şafavi. Keçe dağın bir kalimalarda жазганбыз dağın, anı izhar ne dep ataganbız? Ha? İzhar mutlak. İzhar mutlak. Kaysi kalimalar ele? Dunya, sinvan, qinvan, bunyan. 4 kalima var. Anı izhar mutlak dep atadık. Al жерде сүкүндүү нунду ачык окуп анан өтөбүз дегенбиз. Бул жерде изхар шафави дедик. Ал изхар аш-шафави. Калган 26 харф буга тиешелүү болду. Мим жана ба харфтарынан башкасы болду. Misal alып келебиz. Siratal-lezina an'amta desek. Siratal-lezina an'amta. An'amta kalimasında iki izhar var. An'amta degen өзү сүкүндүү нун айынга жолугуп атканда кандай болот? Изхар халqi болуп атат. Ha? An'amta. Сүкүндүү мим харфу тага жолугуп атат. Изхар шафави болот. Изхар халqi, изхар şafavi. Başka? Tumsuna desek. Tumsuna kelimasında sökündüğü mim sin harfine jolup atat. Oşonda ele lakum inda bari'ikum fataba alaykum
иннаху дегенибизде сүкүндүү мим. Демек мимден жана бадан башка тамгаларга жолуккан учурда изхар шафави деп атадык. Эмне себептен изхар шафави болду? Анткени сүкүндүү мим эринден чыккандыгы үчүн муну изхар шафави деп бөлүп ажыратып, башка изхарлардан ажыратып койду. Мисал толтура. Куранда 26 харфка ошол сүкүндүү мим андан кийин 26 тамга келе берет. Ага мисал толтура. Куранды карап алсак болот. Вахдару лада. Сүкүндүү мим өкүмдөрүнүн акыркы катары вахдару лада ва вин вафа ан тахтафи лиқурбиха ва литтихади фа'рифи. Вахдар я талиб ал-илм дейт. Эй илим талап кылуучу, эй кары, этият болгон дейт. Ихдар. لدى يعني عند واو وفاء. واو حرف من فا حرفنا жолуккан учурда. Сүкүндүү мим вауга, сүкүндүү мим фа харфына жолуккан учурда ан тахтафи ихфа болуп кетүүдөн, аны жашырып коюудан бул харфтарга этият болгон, сак болгон дейт. Ли курбиха эмне себептен десе, курб яни тaqarrub, mutaqarribayn болгондуктан. Харфул мим менен харфул фа бири-бирине махражы жакын. Мим шафатайынан чыгат, ал эми фа харфы үстүңкү кашкатыш, астыңкы эриндерге аф деп келип ошол жерден чыккандыктан бул бири-бирине махражы жакын болгондуктан. Вал иттихад, иттихад дегени бир болгондуктан. Вау менен мим чыккан орду махражы бир болгондуктан ага дагы сак болгон дейт. Ихфа болуп жашырылып кетпесин. Мисалы алайхим вала даллин десек. Алайхим дегенибизде сүкүндүү мим харфул вауга жолугуп атат. Негизи эле жанакы 26 тамгага жолукканда биз исхар кылабыз аны. Мисалы ан'амта дедик. Ан'амта игъунна болбош керек ал жерде. Ан'амта эме болбош керек. Калкала болбош керек. Ошондой башка сыпаттардан этият бол, бул жерде атайын изхар шафави деп атат. Ошондой эле тум суна дегенибизде. Том суна эмес, тум суна. Ашча гунна да болуп кетпеш керек, кыймылдап да кетпеш керек. Бул жерде да ошондой. Бирок бул жерде бизге кайрадан эскертип атат. Бул негизи вау, анан фа тамгалары 26 харфка кирип кетет. Фага мисалы вахум фиха десек. Вахум фиха алайхим валаддалин. Бул нерсени көп эле жолтуруп жүрөбүз. Мисалы сүкүндүү мим вауга жолуккан учурларда кээде шашканыбызда ошол жерде сүкүндүү мим билинбей эле вауга өтүп кете беребиз. Алайхиуа деп андай көп учурлар болот. Же болбосо кээде буга басым берип коебуз. Алайхим валаддалин депчи. Экөөнүн тең кылбайбыз. Идгам да болуп кетпеш керек, гунна да болбош керек. Алайхим валаддалин. Негизи ар бир калимада басым бериле турган харф болот. Мындай учурда келген сүкүндүү мимге басым беребиз. Алайхим валаддалин. Вахум фиха, вахум фиха, вахум фиха деп ихфа болуп, анан гунна болуп кетпесин деп ошол нерсени бизге эскертип атат. Вахдару лада вавин вафа ан тахтафи лиқурбиха ва литтихади фа'рифи. Аларды айырмалап, ачыктап билип алгын деп айтып кеттик дейт. Аллаху таала а'лам. Бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты.